Ушул оромону 1 саатта камырын жайып отурбастан эле жасадым. Мага окшош жалкоо камыр жайганды билбеген келинчектер экранга жакыныраак келип, ушул соустун жасалуу жолун жана камыр жаюудагы лайфхакты сактап алып, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябай сонун соус болот, оромо менен жегенде даамы оозуңузда калат. Эң алгач оромонун камырын жууруп алабыз. Эч кандай жумуртка кошкон жокмун. Туз жана сууга эле орточо жумшактыкта камыр жууруп алдым. Үстүн жаап тындыкканча коюп коебуз. Ага чейин фаршын даярдадым. Мен балдарым картошка менен жакшы көргөндүктөн ошондуктан картошка менен жасадым. Жана картошканы чопердин жардамында майдалап алдым. Чоперди колдонгондо өтө эле көп аралаштырбаңыз. Аз-аздан аралаштырып майдаласаңыздар колдо тууралгандай болот. Камырды бөлүкчөлөргө бөлүп, ар бирин кичинекей формада жайып чыгабыз жана үстүн ушинтип майлап чыгабыз. Майлагандан кийин 15 минутага коюп коебуз. 15 минуттан кийин камыр өзү жумшарып, сонун болуп калат. Колубуздун жардамында ушинтип чоюп алабыз. Фаршыбызга паприка, туз жана суу майдан салып, аралаштырып, жайып алган камырыбызга салып ороп чыгабыз. Манты казаныбызды майлап, ар бирине 2ден салсак дагы болот. Бул оромону мини оромо деп да атап койсок болот. Бышканча 30 минутага коюп коебуз. Ага чейин сизге убада бергендей соусун даярдайбыз. Чеснок, суу май, суу, 1 чай кашык сахар, 1 чай кашык туз жана 3 кашык томаттан салып, чопердин жардамында майдалап алабыз. Валя, соусубуз дагы даяр, оромобуз дагы даяр. Соус менен жесеңиз даамы өлүп эле калат. Бул рецептти камыр жайышты билбеген жакыныңыз менен бөлүшүп, сөзсүз түрдө лайк баса кетиңиз.